Акын Алы Туткучев ырдаган бир ыры бар. Алкымдын кулу болбостон Аллахтын кулу бололу, кулкумдун кулу болбостон Кудайдын кулу бололу деп өтө жакшы бир маанилүү ырды ырдап кеткен. Ал эми урматтуу мекендештерим, арбаңыздар, урматтуу замандаштарым, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, Аллах Таала жүзүңүздөрдү жарык кылган болсун. Ал эми маселеге өтө турган болсок, мына акыркы күндөрү кайсы коомдо жашап атканыбызды өзүбүз деле унутуп калдык окшойт. Ал эми мамлекет колунан келишинче мыйзамды иштетип, эли жерине, өзүнүн мамлекетине мына урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич колунан келишинче аракет кылып атат. Мекенди бир карыштан болсо дагы алдыга жылдырып атат. Мекен үчүн кызмат кылып, ал эми иштей албаган чиновниктерди, ошондой эле алкымдын кулу болуп, кулкумдун кулу болуп аткандарды апарып анча-мынчасын камап атат. Эми жакшы ойдо бололу, мекенибиз алдыга жылат го деген үмүттөбүз ар качан. Эмки муундарга мамлекетибизди өнүккөн мамлекеттин катарына кошконго аракет кылып атат. Ал эми биздин кыргыз мекендештерибиз, замандаштарыбыз аялдарын чыгарып, ал эми балдарын жетелеп алып, мамлекеттин кылып аткан ишине, аракетине мындай мешать этип атат, тоскоол болуп атат. Күнү түнү дебей барып ошол базар дегенде жанын берген адамдар бар экен. Ызы чуу. Ал жерде бири-бирин угуп аткан жок. Ал жерде бири-биринин көйгөйүнө уруп да ойноп аткан жок. Өзүнүн маселеси менен күн түн дебей мындай ээн баштык кылышып атат. Бул эмне деген көрүнүш, урматтуу мекендештерим? Ушунчалык базарга муктаж болуп калдыкпы? Аз болсо да адептүү болбойлубу, урматтуу мекендештерим? Базар дегенде бир бейишти элестетип калдыкпы? Оңололу, урматтуу мекендештерим.